Эл депутаты Бактыбек Чойбеков парламенттер аралык ассамблеянын мамлекеттик түзүлүштүн жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тажрыйбасын изилдөө боюнча туруктуу комиссиясынын кезектеги отурумуна катышты. Отурумдун катышуучулары КМШга мүчө мамлекеттерде мыйзам чыгаруунун моделин өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарын талкуулап, ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндөгү, муниципалдык жеке өнөктөштүк жөнүндөгү жана дагы ушул сыяктуу бир катар моделдик мыйзам долбоорлорун талкууга алышты. Мне приятно отметить, что сегодня в этом зале наше мероприятие объединило представителей национальных парламентов. Иш-чаранын экинчи күнү элдик чыгармачылыкты колдоодогу жана маданий мурасты сактоодогу жергиликтүү бийлик органдарынын ролу аталышындагы семинар болду. Анда эл депутаты Бактыбек Чойбеков азыркы ыкчамдашкан коомдо шериктештиктин чөлкөмүндөгү элдердин эзелтен келаткан тарыхый маданий баалуу мурастарын биргелешип коргоого алуунун мааниси чоң экенине басым жасады. Сегодня, учитывая современные тенденции, вопросы сохранения исторического культурного наследия народов особенно актуальны. И в этом процессе трудно переоценить роль органов местной власти. Именно местная власть наиболее приближена к народу, а значит его традициям, укладу. У нас должны быть солидарность и братство, основанные на общих ценностях культуры и духа. Только вместе, созидая, познавая свою культуру и историю, изучая корни нашей общности, мы сможем сохраниться в суровом мире современности. Кийинки күнү Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Чойбеков Москва шаарына барып, ал жакта эмгектенип жүргөн мекендештер менен да жолукту. Жолугушууда мигранттар туш болуп жаткан бир катар көйгөйлөр айтылды. Айрыкча жаштар кайда барарын, эмне кыларын билбей эле келип жатканы туурасында сөз болду. 17-15 жаштан жогору 25 жашка чейин жаштар келип атат. Алардын баары акчага баягы кызыгып кетип, мында камалып кеткендер көп болуп атат. Ким каяка кетип атат? Ошого жооп бере тургандай. Анан камалып кетпесин, жаман жолго түшпөсүн. Мигранттар кесиптик билим берүүчү окуу жайларын жакшыртуу, жаштарга кесип үйрөтүүнү колго алууну сунушташты. Жогорку окуу жайларга балдарыбыз баары окуп, бардыгы эле юрист, экономист болуп атат, бирок кесиптин ээси боло албай калып атат. Сыртка чыкканда ушу кесиби жок, сиз айтып аткандай оорчулук болуп, өзүнүн баягы ишин жакшы алып бара албай болуп аткан учурга кеп кездешип атабыз. Бул биринчи маселе, экинчиси болсо, бул тил маселеси болуп атат. Баарлашуунун жүрүшүндө мигранттар өз алдынча маданий программаларды, спорттук иш-чараларды уюштуруп, футбол, волейбол боюнча турнирлерди өткөрүп келишкени маалым болду. Волейбол боюнча кыздардын командасына атайын форма керек болуп жатат деген өтүнүштөрүн эл депутаты канааттандыра турган болду. Сизге айта турган нерсем бир эле нерсе, ушу кыздардын формасын бир колдоп берип койгузчу мынакей. Башкасынын кереги деле жок. Формаңыздарды бүгүн эле мынакей Асылбекке дайындайм, эртең формасын баарын дайындап, бүттүгү эмне керектүү болсо ошонун баарын дайындап берет. Маселе жок. Мейли.